Бүгүн Түркия мамлекетине Кахраман шаарына келгенибизге 8 күн болуп турат. Бул 8 күн ичинде биз Кыргызстандан келген куткаруучулар 5 тирүү жаранды куткардык. Ушул учурлардын ичинен эң эле менин эсимде калган жана эсимден кетпей турган бир окуяны айта кетсем, бул боюнда бар аял 21 жаштагы ошону куткарган күн болду. Бул ошол жаш кызды биздин куткаруучулар бир үн чыкканда тапкан экен ошол учурда. Анан эле биз бардык ошол жерге, 1 саатка чукул убакыт кетти алып чыкканыбызда. Ошо мен эң биринчи кирген учурумда сурадым, кандай жатасың, кандай жагдайда жатасың, отура аласыңбы дедим, тура аласыңбы дедим, колуңду же бутуңду көрсөт дегенде ошол башы истирапта болгон учур экен. Ошол убакта эң биринчи эле колун чыгарды, ошо диванда жаткан экен. Ал диванда жаткан учуру ошол кандай десем, бул аябай бир тар жер болгон жана отура албаган жагдайда ошол сакталып турган экен. Эң биринчи эле биз сураганыбызда эмне керектигинде эң биринчи эле бизге суу бер деди. Ар жакта куткаруучулар тарабынан суу берилди биринчи. Андан кийин куткаруу иштерин жасадык. Ошол 21 жаштагы боюнда бар экен. Сырттан дагы туугандар келип, ошо 6 айлык боюнда бар деп айтышты. 1 саатка жетпеген убакытта кыздын ошол жаткан жеринен алдыларын тазалап, ошол жерден куткаруучу топ өзүбүздүн иш аракеттерибизди жасап, туугандарына, жакындарына өткөрүп бердик. Аяктан дагы туугандары аябай чоң ыраазычылыктарын билдирип, кыргыз элине аябай терең ыраазычылыктарын билдирди. Ошондо бир кандайдыр бир сезимдер болду бизде дагы. Ушу бир эле кыз эмес, ушу ичиндеги наристени кошуп, 2 адамды куткарып атабыз деген аябай бир жеткире алгыс бир сезимдер болуп, ошол куткаруучу экениме, ушу кесипти тандыганыма аябай өзүм сыймыктандым да мен. Машалла, мына бурса Кыргызстан сактары. Акырын карма, шашма. Алтындамы калды кардештерибиз? Аби куртаржылар келдик, мерак этмейин аби. Биз куртарacağız, чыгарacağız иншалла. Мерак этмейин аби. Азыркы учурда биякта Азиз байкебиздин 2 иниси калыптыр зданиянын алдында. Ошону айтып берди. Биз Кыргызстандан келген куткаруучулар азыр ошол Азиз байкебиздин 2 инисин куткарууга жана алып чыгууга иш аракеттерибизди жумшайбыз.